Сиз, биз ар күнү болбосо дагы күналыс кайсы бир нерселерге кайгырабыз, капа болобуз, стресстик абалга учурайбыз. Мына ошол стресстик абал менен психоневрологиялык оорулардын айырмачылыгы канчалык, окшоштук жагы канчалык? Мына ушул теманы бүгүн атайын адис менен кеңири талкууламакчыбыз. Эгерде сиз өзүңүздөн алсыроону же болбосо уйку качууну, ошондой эле көбүрөөк баш ооруну сезип жаткан болсоңуз, бул көрсөтүүнү сөзсүз көрүңүз. Сиз үчүн пайдалуу болот жана адис мына ушул теманы, ушул көйгөйлөрдү кеңири баяндап бермекчи. Демек, бүгүнкү коногубузду тааныштырайын. Ош шаарындагы психоневрологиялык оорулардын дарыгери Шерзат Мырзаходжаев студиябызда. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Аныгыраагы биз сиздин дарык ооруканага келип атайын маалымат алуу үчүн, элге мына ошол психологиялык оорулар боюнча айтуу үчүн келип отурабыз. Алгач айтсаңыз, биздин шаарда мына ошол ооруга чалдыккан инсандар көппү, актуалдуубу ушул оору? Эми бул нерсе бизде биринчи очередте анонимдүү жолдо сакталат, ошондуктан общий количествосын айтканга бизге болбойт, бирок азыркы учурда көп. Ооба. Жалпылап баягы сиздер анонимдүү сактап, санын айтпаганы менен коомчулук өзү деле билет, психикалык ооруларга кабылгандар чындыгында көп экен. Жана ошондой эле ушул мезгилде, мына мезгилдер алмашып, жаз аяктап, жайын алдында стресске кабылгандар да көп да. Жогоруда айтып өткөндөй эле, стресс менен неврологиялык оорулардын айырмачылыгы деги эле жакынбы? Ооба, неврологиялык оорулар менен айырмачылыгы анча деле эмес. Психикалык оорулардын айырмачылыгы биринчи очередте өзүнүн баягы аң сезимин, өзүнүн түтүүсүн контролдоосу жоголот. Биринчи очередте психикалык ооруларда, анан уйкусу жоголушу, баш оорусу, ар кандай ойлор келиши, өзүнүн алдында бирдемке тоскоол болгонсуп, ошондой бир башка бир дуалдан наркы жакты көрбөгөндөй, тупикке кирип калгандай ошондой сезим болот. Биринчи очередте анан настроениялар түшүп, өзүнчө общий слабость, аппетит жоголушу, как будто мойнуна бирдемке тыгылгансып, ошондой бир сезимдер пайда болот биринчи үчүн. Азыр сиз айтып аткан симптомдор бул кайсы бир адамдар эми күнүгө эле кайгырып калышыбыз мүмкүн да. Айтып коет эмеспи бизде, иште боло берет, жумушта боло берет дегендейчи. Ошондой жинденген учурларда деле, бир нерсеге кайгырган учурда деле ушундай бир симптомдор болушу мүмкүн да, бирок бул нерсени оору деп айтканга жок, мен ону бири менен эме кылып таштаганга болбойт. Сразу эле паниковать этип, биздин элибиз, биздин менталитет бул психический эмени түшүнүп жете элек да. Азыр мисалы бир семейный врачка кирип калса, сен психиатрга барып келгиң десе, сразу чочуп кетет. Потому что биздин менталитет түшүнбөйт еще. Эми постепенно үйрөнүп келет. Азыр поликлиникада реабилитационный центр, борборлор ачылды, мына бизге окшош элдер менен активдүү иштеп, семейный врачтар, узкий специалисттер менен активдүү иштеп, азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мисалы ооруларга сразу сен психиатрга барышың керек же, типа ошого окшош грубый эме түшүнүк берип койбош үчүн бизде ар филиалдар менен өзүнчө бир чогулуш пятиминуткалары болгон учурларда барып түшүндүрүп, лекция окугандай эме кылып, түшүнүк берип, ошондой иштер жүргүзүлүп атат азыр. Бизде азыр реабилитация борборунун биринчи максаты ошол психикалык оорулардын элдин ичинде, өзүнүн ордунда ошол жашоо менен кошо жашашы үчүн биз шарт түзүп берип атабыз. Биздин биринчи максатыбыз ошо. Булар коомдон ажыралып калыш керек эмес да. Аралашып кетишине айыгып кетишине шарт, ооба, жакшы болот. Onun үчүн биз бу жерде реабилитация иштерин жүргүзөбүз. Мисалы булардын ар бир ичкен дарылардан биринчи очередте контролдоо. Мисалы бизде патронажный медсестра деген штат бөлүндү. Ошолорду
үйлөрүнө жөнөтүп, мисалы мен 30 таблетка жазган болсом, күнүнө бирден ичкенде мисалы 1 айда ошо таблетка түгөнүш керек. Ошону медсестралар контрол кылат. Контролдоп, анан бир-эки организациялар менен договор кылганбыз. Баягы тазалык, да кандай охранный агентстволор болот, беркиндей обычный. Ошолор менен договор кылганбыз, чтобы биз гарантия беребиз, бул ооруп калбас үчүн. Биз контрол кылабыз, а силер иштесин. Акча айлыкка иштесин. Жөнөкөй эл катары иштеп акча тапканга булардын да акысы бар. Үйдө жатып алып, дарысын ичип эле, успокоительный ичип эле жата бербеш үчүн, коомго кошулуш үчүн биз ошондой шарт кылып берип атабыз. Биринчи максатыбыз. Оорулууларга түзүлгөн шарттан мурда ошол оорунун баягы келип чыгышына кеңири токтололучу. Жанагы айтып өтпөдүкпү, стресстик абалга учурап, бат-баттан нервтене берген адамдар адамдарды же болбосо оорулуу деп эсептесе болобу? Ушул нерсени мындай ажыратып алсак. Кантип, кандай процесстерди басып өтөт оорулуу? Биринчи учурда ошо уйку качуулар болот. Өзүнүн оюн бир жерге чогулта албайт да. Өзүнчө ар кандай ойлор келе берет. Уйку качкандан кийин уже соматический оорулар башталат, мисалы давлениялар көтөрүлүп, баш ооруп, өтүшүп кетсе даже талма ооруларына чейин өзүнөн кетип калган, баягы менде ошондой учурлар көп жолугат. Анан биринчи очередде муну кантип сиз айткандай выявлять этсе болот дегендей да, кантип билсе болот да, ажыратып алыш дегени коомдон ажырап калат. Коомдон ажырап калат. Өзүнүн жашоосу, өзүнүн бир какой-то аурага кирип калгандай, өзүнчө бир островко түшүп калгандай сезим болот. Коомго ошондой билинет. Эмнеден улам мындай ооруп калат деп суроо дейинчи. Нервтик ооруларга эмне мындай түрткү болот? Бунун себеби көп. Мисалы соматоформное расстройство деген оору бар. Соматический оорунун айынан, мисалы бооруга ооруп атат, боорунда ооруп атат. Көбүнчө эме болот да, мисалы боору же ашказан ооруса, бир врачка барат дагы, көрүнсө, сен ашказаның уже чирип түшүп калыптыр или что-то типа ошого окшош грубый эме кылып коет да. Ошонун айынан сразу психикалык жактан травма алып калат адамчы. Анан ол гастроэнтерологтан чыгып алып, ошо ашказан текшерген врачтардын баары шаар боюнча баарына көрүнүп чыгат. Бул деген норма эмес да. Уже паника башталды. Ашказанда бирдемке болуп атат. Бул бир эле ашказанга эмес, мисал айтып атам, мисал айтып атам. Жүрөк оорусу мисалы, ошого окшош оорулар. Эме кылып ошентип эле эмеге специалисттерге бара берет, текшерилип, анан акыры бизге келет. Уже кайсыдыр бир врач карайт дагы, уже поведениясы бузулуп атат. Анан эмнесин чогултса, уже буга чейин 10 врачтан өтүп келген. 10 рецепт турат. Бланкачы. Демек, сиздерге каралгандай айтканда пациенттердин көпчүлүгү ушул себептен. Да, ошон үчүн врачтарыбызга бир айтарым, эме болбосун, что оорулар менен грамотный, анонимдүү турда кичине этияттап мамиле кылган жакшы. Мен тааныган эле бир адам, инсан, мен 2-3 жыл мурун жапжакшынакай эле сүйлөшүп болчу, кадимкидей эле жүрчү болчу. Анан мына акыркы 1 жылдын ичинде эмне деп сүйлөгөнүн же болбосо кадимкидей эле түшүнүп сүйлөшөт, бирок башка нерсени сүйлөй берет экен да. Аны айтышты, ооруп калыптыр, анан 5 жыл мурда, мындай айтканда 5 жыл кечигип калыптыр дарыгерге көрүнүшкө депчи. Ал деген 5 жыл мурда бизге окшоп эле кадимкидей эле жүрчү болчу да. Анан ушундан улам менде ой келди, биздин арабызда деле азыр кадимкидей эле сүйлөшүп аткандардын арасында мына ушул ооруга кабылып аткандар болушу мүмкүн депчи. Оорунун алдын алуу үчүн, ошентип 5 жыл кеч болуп калбаш үчүн сиздерде бир атайын алдын алуу жолдору, программалары барбы? Мен ошо бая айтып кеткен нерсе ошо суроого жооп катары кетет. Башка специалисттерге барып көрүнүп атат дегенчи. Мисалы, за границаларда биринчи оорунун башталышында психологко көрүнөт экен да. Биринчи орунда психологко көрүнүп,
Одан заключение алгандан кийин психический жактан травма жок дегендей бир эме бергенден кийин анан башка специалистке барат экен. Мисалы ашказан оорусу деле психикалык жактан боло берет. Не только тамак жебей ач калса гастрит болуп калбайт экен. Нерв жактан деле стресс алып туруп гастрит боло берет экен. Ошол нерсени мисалы биринчи психологко барып жөнөтүш керек. Биздин менталитет, биздин жашоо, биздин коом бул нерсеге эми кирип атабыз. Дегеним, сиз айткандай 5 жыл кечигип калбаш үчүн азыр бизди врачтарыбыз активдүү иштеш керек. Башка специалисттер там кичине анамнезин чогулткандан кийин эле психологко же психотерапевтке, психоневрологко мисалы специалисттерге консультацияга жөнөтүп кое бериш керек да. Өзүнчө эле булар успокоительный или какой-то поддерживающий эмелерди кылып туруп эле ошо убакыт өткөрүш керек. Бизде көбүнчө айтат го УЗИге, анан травматология деп көрүнүп жүрө берип убакыт өтүп кетет, Ошентип убакыт эме болуп, анан баягы психикалык жакты уже хронический эмеге өтүп калып атат да. Кечигип калып атышат. Хроникалык деп атпайсызбы, хронический да. Мына ошондой оорунун бир өтүшүп кеткен абалында, жагдайында калыбына келтирүү жолдору кандай жүрөт? Деги эле бизде мындай калыбына келтирүү бизде ишке ашып атабы? Убактылуу болсо деле, баягы врачтын көзөмөлүндө туруп, азыр патронаждуу медсестралардын көзөмөлүндө туруп, эме кылса калыбына келип, турмушка чыккандар болуп атат. Мана бизде азыр проекттер менен иштегенде 50 больнойду, мисалы 50 пациентти өзүбүз отдельный көзөмөлгө алдык, карап эме кылдык. Олордун ичинен результаттар жакшы болду. Бирөөсү мына өзүнүн кесиби боюнча занимация эткенди баштады. Бирөөсү бир-экөө көөгө чыгып кетти аялдар. Потому что алар үйдө отуруп калган болчу да. Баягы частый обострение болуп, больницага түшө берет, чыга берет, дары ичип жата берет. Айван сыяктуу эле болуп калган эле да, мисалы да. Потому что эч нерсеге кызыгуусу жок. Ошондой болуп калган эле. Ошо проекттер болгондон кийин, биз отдельный көзөмөлгө алгандан кийин жылыш болду кыйла. Ошо коомго кошулуп, көөгө чыгып, баягы организацияларда иштеп баштады. Бирөөсү азыр посудомоющий болуп иштеп атса, бирөөсү зелень стройдо иштеп атса, бирөөсү тазалыкта иштеп атат. Ошентип. Мындай. Кимдир бир айтышы мүмкүн да, мында иш менен алаксып кетип, жакшы болуп кетем деп өзүн өзү дарылоонун жолуна түшүп алып, өзүн өзү дарылай албайт. Эмне себептен психикалык ооруда адам өзүнүн личностун жоготуп коет, өзүн контроль кыла албай калат. Самоанализ деген өзүнүн поступкаларын анализ кылган нерсе жок болуп калат да. Ошон үчүн булар башка оорулар сыяктуу эмес да, өзүн өзү дарылап ала албайт. Ошон обязательно специалистке жолугуш керек. Өзүнүн личностун жоготуп коет булар. Дарыгерге жолугуш керек деп атпайсызбы? Биздин шаарда мисалга азыр ойлоп калдым да, миңдеген адамдар, балким миллиондогон адамдар жок дегенде бир текшерилип коеюнчу деп ой жаралган болсо, балким биздин берүүдөн кийин, анан ошолордун бардыгын көрүп, туура бир анализ коюуга биздеги адистер жетиштүүбү? Психиатрия жактан жетишпейт. Мисалы шаар боюнча мен өзүм карайм азыр шаарда. Бир эле. Ооба, шаарга ошо 6 специалист керек. 6 психиатр керек. Азыр мен жалгыз. Бир кызыбыз бар эле, аял киши деген баягы семья дейт экен, төрөйм дейт экен, ошентип декретный отпускада азыр. Ошентип дагы өзүмө калып кетти. Макул, жалпы санын айтпасаңыз дагы бир күндө сизге канча адам кайрылат? Ошол нерсени айта аласызбы? Бизге положение боюнча 8-10 адам нагрузка берилген. Өзүнчө положениялар бар. Министерство тарабынан. Ооба. Бирок бизде азыр 20-25 ошондой кайрылуулар болот. Кайрылуулар көбүнчө ооруканалардан жолдомо аркылуу келишеби же түз эле өзүңүздөргө келип кайрылгандар көбүрөөкпү? Бизге түз келип кайрылгандар көбүрөөк. Бизден анан жолдомо алып туруп ооруканага кетишет. Мындай айтканда, өтүшүп кеткенден кийин анан сиздер ооруканага жолдомо. Азыркы мезгилде первичный биринчи жолу келип аткандар, убагында келип аткандар көп болуп атат.
Себеби мынандай информационный эмелер көп болуп атат да иштегенибизчи. Анан семейный врачтар менен азыр 11 филиал бар шаар боюнча поликлиника. Ошолор менен дарыгерлер бар. ооба. Ошолор менен жолугушуп, эми олорго эл келип атат да. Ошолор айтат да, мына жерде мынандай реабилитация борбору бар, жолуккула, мындай ооруларды карайт, силер коркпогула, эми психикалык оору дегенде эле баягы псих жактан эме болуп калды деген эмес. Баш ооруган деле кирип кетет, уйкуң качкан деле, жаман түш көрсөң деле, мисалы ошондой Жаман түш көрсөң деле. Ошо эми частый да, эми постоянно эмес. Ошондой нерселерди выявлять эткенден кийин семейный врачтар сразу бизге жөнөтүп атат, убагында эле жардам кылганга аракет кылып атабыз. Эми азыр акыркы учурларда 2-3 жылды берагы психикалык жактан жардамга көп көңүл бурулуп атат. Мындай условияларды кылып, иштешке шарттарды эме кылып атышат. Эми бирок специалисттер все-таки жетишпей атат да. Эми муну кандай эме кылыш керек? Может, зарплаталарды көтөрүп или какой-то бир эмелер, условиялар түзүп берсе, бизге эме кылгандар көп болсо керек. Жеке клиникаларда ушул эле тармакта иштеген адистер көппү? Жок, бизде психикалык жактан жеке клиникаларга уруксат берилген эмес. Балким баягы мезгили келип жеткендир да коомчулукка айтууга. Оорунун көпчүлүгү мына ошол нерв системасынын бузулуусунан келип чыгышы дагы толук мүмкүн, туурабы? Биринчи бая айтканымдай, биринчи учурда психолог адистин көзөмөлүнөн өтүш керек. Любой оорунун башталышында нерв жакты, психикалык жакты текшерип өтүш керек. Анан башка специалисттерге барса, ошондо этапный болот, жакшы болот. Бизде наоборот, эң акыркы учурда бизге келишет. Бизде пока менталитет общество түшүнүп жетпей атат. Даже мына окуган вуздарды бүткөндөр деле психиатрия дегенде өзүн алып качат да. Өзүнчө первичный специализациядан даже өтпөй атат. Врачтар деле мисалы уролог, хирург или невропатолог башка жерден иш таппай атса, анан переквалификация кылып туруп психиатрияга келишет, айла жоктон. Айла жоктон дегениңизге караганда бул жердин айлыгы да өтө азбы? Жок, айлык эми общегосударственный эле зарплата, ошондой эле айлык диет. Эми ошол эле зарплата. Балким баягы нерв оорулары менен ооруган инсандар менен иштегиси келбейттир деген дагы ойлор болушу мүмкүн. Вредности бар, конечно, 30%-тан 50%-ке чейин вредный эмеде вредность бар. Положение боюнча ошондой жазылып берилген. Может, ошол себеп болобу? Өзүңүз канча жылдан бери бул жаатта эмгектенесиз? Мен 4-курстан бери иштеп баштагам. Бу жерде 13 жыл болду иштегеним. Первичный специализацияны ушул жерде өткөм. Нерв оорулары демекчи, мисалга аябай ачууга алдырып, урушуп кеткен адамдар көп болсо керек. Ооба. Поведениясынан карап туруп, аны эркелетип, же типа контактты близкий контакт кылганга аракет кылабыз. Бизде азыр поликлиника учреждение болгон үчүн регистратурага барышат да. Мындай Киев ошондой документациялар чыгып калган азыр. Ошо Киев берсин деп эме кылса, регистратор же башка адистер грубирак мамиле кылып коет экен. Ана психиатр дегенге типа ошондой терминдерди иштетип коет экен, ошентип көп учурда больнойлор жинделип келет. Психикалык оору дегенде көбүнчө эле мындай жаш өткөн адамдар ооруйт деп элестетишибиз мүмкүн да, кагылып согулуп, анан баягы психикалык жактан жабыркап деп, же бирок жаш адамдар деле кабыл алса керек. Сиздин тарыхыңызда эң жаш оорулуу канча жашта болду? Жок, көп болот да, келет. Биз 5 жаштан кийин карайбыз да, 5 жаштан кийин. 5 жашка чейин психикалык ооруну исключать этиш кыйын. 5 жаштан кийин уже каралат психикалык жактан. Ошондой эле учурдан келишет, уже аутистический оорулар бар, аутизм менен жаштыгынан уже садикке барбайт, детский эмелерге, обществолорго кошула албай, отделиться этип калат, бөлүнүп. Узак убакыт көп жылдар бою ушул оорудан айыга албай ар дайым каттооңуздарда турган инсандар көппү? Көп андайлар. Өтө көп. Эмне себептен алар өз маалында айыгып кете албайт? Биринчи очередде оорун уже өткөзүп жүргөн.
өткөрүп эме кылып кеч обращение кылышат, жолугушуп. Анан өзүнчө бир режимдери болот. Мисалы, постоянно алыс учурда дары ичип туруу, мисалы 3 ай, 5 ай, 1 жылга чейин, мисалы, ошондой эмелери болот. Дарыларын ичпей койгондо. Дарыларын ичпей коет. Режим болбой коет. Мисалы, өзүнчө баягы стресс оорулар менен ооругандарды ограничение болот да, мисалы, бир конфликтный случай болсо алысыраак жүрүп, баягы өзүнчө бир волнение боло турган случайлардан аралашпа, патага барбай тур, мисалы, бул оорун кайталанып калбасын деген. Мына дарыны ичсең, мисалы, 3 айга чейин ичишиң керек, мындай сааты менен ичишиң керек. Же ошол стресс ситуацияда, мисалы, спиртной эмелерди ичсе расслабление болот го, адам жеңилдегенсипче. Сага мүмкүн эмес, сен запойго кирип каласың. Бүгүн расслабление болсоң, эртеси хуже болосуң деген учурларда ошолорго может эме кылбай калат, режим сактабай, ошентип алыска чозулуп кетет. А негизи ошол өтүшүп кеткен оору өтүшүп кеткен учурда дагы айыкканга болобу? Деги эле өтүшүп кетсе, бул эмнеге алып барат? Хронический тип деп коет. Хронический оору деген бул неизлечимый деген. Любой эмеде болот хронический тип, мисалы, кандай десем, хронический оорулар катарыга кайсылар кирет? Мына соматический жактан давление оорусу, ошо оорулар уже 1-2 жолу көтөрүлгөндөн кийин уже режим кылбай, диета кылбаса, уже хронический типке өтүп калат да. Кийин диета кылган чакта деле давление скачка боло берет дейт. Мисалы, ошол сыяктуу эле психикалык оорулар ham ошондой хронический типке өтүп калгандан кийин уже бул деген неизлечимый деген. Какой-то процент, какой-то убакыт жакшы жүрөт дагы, бирок бизде мына практикада болгон бир ооруп, бир шубообразный тип деп коет, мисалы, бир шуб менен ооруп туруп, айыгып кеткен, 20 жылга чейин ооруган эмес. Кароол болуп иштеп жүргөн, бир организацияда өзүнчө коллектив менен, общество менен иштеп жүргөн. А уже пенсионный возрастка келгенден кийин болду, эми сиз пенсияга чыгып атасыз, местаны бошотуң дегенде ооруп калган. Кутто 20 жыл мурунку ситуацияга түшүп калган. Демекчимин, 1-2 жолу уже бул оорунун башынан өткөзгөндөн кийин уже риск болуп калат да, этият болуш керек, өтө этияттап, өзүнчө бир бир режимдер менен, өзүнчө бир башка жашоо менен этияттап жүрбөсө риск ооруп калыш. Мындай айтканда өзүн капа кылбаш керек. Биздин баягы практикада демекчи көбүнчө кайсыл түрлөрү катталат, мисалга нерв ооруларынын деле түрлөрү көп го, шизофрения деп коет, дагы башка түрлөрү. Азыркы учурда панический расстройство менен, коркунуч оорусу менен көп катталат. Чочуп калуу эмес бул? Постоянно ожидание, страх, бирдемке болуп кете турган сезим. Өз ишинесе болбойт, мисалы, обществого кире берет, башка кылат, бирок ошондой сезим жүрөгүндө бир коркунуч менен жүрөт постоянно. Адам кыйналып кетет экен, баягы өзүнчө бир катыржамдык болбосо адам жегени таркабайт го, арыктап кетет. Кээ биркилери бар, алдында обязательно бир сопровождающий менен жүрөт. Бирөөнү жете эле баласы болобу, аялы болобу, атасы болобу, кош алып жүрөт. Эмне себептен өзүң келбедиң десеңиз, вдруг бир нерсе болуп калган. Көчөдө кетип атып, жыгылып, өлүп калышы мүмкүн, жүрөгүм камалып калат. Канча жылдан бери ооруп атасың? 3 жылдан бери. Бирер жол болду ошондой десеңиз, жок дейт. Бирок корко берет. Бул оору. Бул деле оору. Демек, маегиңизге чоң рахмат. Маалыматтарыңыз үчүн биздин телекөрүүчүлөргө пайдалуу болду деген ишеничте. Бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктамакчыбыз. Жыйынтыктап жатып эмнени айткыбыз келет? Биздин коомдо оорулуулар көп деп айтылган менен эң биринчи жогоруда адис айтып өткөндөй сөзсүз түрдө психикалык жактан текшерилиңиз, өзүңүздү эч качан капа кылбай, бактылуулукта жыргап жашоого өзүңүзгө өзүңүз шарт түзүңүз деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктамакчыбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.